Акбар Абдуллаев титул үчүн күрөшпөйт. Кыргызстандык мушкер Акбар Абдуллаев жакын арада беттеш өткөрөт. One Championship уюмунда урушкан мушкерибиз көпчүлүк уюрмундар күткөндөй титул үчүн беттешпейт. Маалыматка ылайык уюмдун жарым жеңил салмактагы чемпиондук куруу үчүн кытайлык Кай Тан менен орусиялык Шамиль Гасанов мушташат. Эске салсак, Акбар 2025 жылы чемпион Кай Танды уткан, бирок салмагын куй албай калгандыгы үчүн курду алган эмес эле. Акбардын One Championship менен болгон келишимине ылайык бир беттеш калган. Андыктан алдыдагы жолугушуудан кийин Акбар мүмкүн UFC'ге кетип калабы деген үмүт бар. Ал эми чемпиондук курду утуп алса, уюмда калууга аргасыз болмок. 28 жаштагы Акбар кесипкөй карьерасын 2020 жылы баштаган. Учурдагы рекорду 13-0. 12 жолу атаандаштарын нокаут менен утса, бир жолу муун тыкмасы менен жеңген. ВЭФ, РСС уюмдарында мушташып келген. 2023 жылы One Championship'te дебют жасап, анда кореялык Хо Текону 44 секундада жеңген. Ошол эле жылы дагы бир беттеш өткөрүп, Эквадордун өкүлүн 41 секундада нокаутка кетирген. 2024 жана 2025 жылдары дагы 3 жолу октагонго чыгып, 3 жолу тең мөөнөтүнөн мурда уткан. Акбар ким менен мушташышы мүмкүн жана аны UFC'ден көрө алабызбы? Комментарий жазыңыз.